Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу мусулмандар. Негизи мен бир опытыман айтып коеюн. Негизи бул кыз балдары бар үй бүлөлөргө, ата энелерге айтып коеюн. Негизи кызгачы бойго жеткенден кийин силердин окууңар деле, акчаңар деле, анып-унуулар, карьера бүт баарынын деле кереги деле жок. Негизи кыз балага бир жакшы бир конкретный эркек керек да. Конкретный бир жакшынакай бир бышык бир эркек бала болсо, ошого үйлөнтүп койсоңор, ошондо бактылуу болот да. Негизи кыз балага ошондой да. Анын карьера, окуу, анып-унуу, тигиндей мындай дегендин деле кереги жок. Негизи кыз бала ошо жакшы күйөөгө чыгып, ошо бактылуу болсо, ошондо кыз бала бактылуу болот да. Даана бактылуу болот. Почти эркек балага деле ошондой эле да. Негизи анын акчанын артынан кубалап, тигиндей мындай кылып, негизи бир жакшы бир кыз жубай болсо, ошо экөө бактылуу болсо, ошондой эр шаркак болуп, бири бирин түшүнүп, бири бирин сыйлап, ошондой болсо, ошол бактылуу болот да. Негизи адам баласынын турмушунда үй бүлө биринчи очередте да, мисалы, мамлекеттин бекемдиги деле, өлкөнүн бекемдиги деле баардыгы үй бүлөдөн башталат да. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем болот. Коом бекем болсо, мамлекет, өлкө бекем болот да. Ушундай да. Адамдын жаратылышы ушундай. Баардыгы үй бүлөдөн башталат. Жубайынан, ата энесинен, балдарынан, сый урмат менен ынтымак ичинде жашаган, ошондон башталат да. Негизи акчадан деле, карьерадан деле башталбайт негизи. Ынтымактан башталат да. Мисалы, эркек бала өзүнүн жубайын тапса, же кыз бала өзүнүн жубайын тапса, ошондой бактылуу болсо, негизги максат, негизги бакыт далай ошондон келет да. Ассаламу алейкум.